13 бөлүм. Антиохиядагы жыйында пайгамбарлар жана окутуучулар бар эле. Алар Барнаба, Нигер дегенде ысымы бар Шимуйон, Киринеялык Луки, дуван башчы Ират менен бирге тарбияланган Манаен жана Шабыл. Алар Теңирге кызмат кылып, орозо кармап жатышканда ыйык рух мындай деди: "Араңардан мага Барнаба менен Шабылды бөлүп бергиле. Алар мен белгиленген ишти аткаруулар керек." Ошондолар орозо кармап сыйынып, алардын үстүнө колдорун коюшту да, аларды жөнөтүп жиберишти. Ыйык рух тарабынан жиберилген эки элчи Селекияга барып, ал жерден Кипрге сүзүп кетишти. Анан алар Саламиге барып, жүйүттөрдүн синагогаларында Кудайдын сөзүн айта башташты. Алардын жанында Жакан да жардам берип жүрдү. Алар аралды кыдырып чыгып, Пав шаарына келишкенде жүйүттүк бир сыйкырчыга Барыса деген жалган пайгамбарга жолугушту. Ал Кипр аралынын башчысы Сергий Павел деген акылдуу киши менен жүргөн эле. Ошол арал башчы Кудайдын сөзүн угууну каалап, Барнаба менен Шабылды чакыртты. Бирок Элима сыйкырчы деп которулат. Арал башчысынын Исага ишенип калуусуна жол бербөөгө аракеттенип, эки элчиге каршы чыкты. Бирок ыйык рухка толгон Павел аны тике карап мындай деди: "Ар кандай арам ойлорго толгон алдамчы шайтандын уулу, адилеттиктин душманы, Теңирдин түз жолдорун бурмалаганды качан коесуң? Азыр Теңир сени өз колу менен жазалайт. Белгилүү бир убакытка чейин сокур болуп күндү көрбөйсүң." Күтүлбөгөн жерден анын көзү тунарып, сокур болуп калды. Ал ары бери тегеренип, колунан жетелер адам издей баштады. Бул окуяны көргөн арал башчысы Теңир жөнүндөгү окутууга таң калып, ишенип калды. Павел жана анын жанындагылар Пав шаарынан кеме менен чыгып, Памфилия дубанынын Перге шаарына келишти. Жакан болсо алардан бөлүнүп Иерусалимге кайтты. Анан алар Пергени аралап өтүп, Писидия дубанынын Антиохия шаарына келишти. Ишемби күнү синагогага кирип отурушту. Тоорат жана пайгамбарлар китептеринен окутулгандан кийин синагога башчылары аларга киши жиберип, "Агайын туугандар, эгерде элге айта турган насаат сөзүңөр болсо, айткыла" деп айттырышты. Ошондо Павел ордунан туруп, колу менен белги берип, мындай деди: "Исраил эркектери жана Кудайдан корккондор, сөзүмө кулак салгыла. Исраил элибиздин Кудайы ата-бабаларыбызды тандап алып, элибизди Мисирде жашап турганында улуу эл кылып, өзүнүн күчтүү колу менен ал жерден алып чыкты. Чөлдө аларды 40 жылга жакын убакыт бакты. Анан Канаан жериндеги жет элди кырып жок кылып, алардын жерин биздин элибизге мурас кылып бөлүп берди. Андан кийин 450 жылга жакын убакыт алардын үстүнөн башкаруучуларды коюп турду. Шамуэл пайгамбардын убагына чейин ушундай болду. Андан кийин алар падыша сурашты. Ошондо Кудай аларга Бенжамин уруусундагы Киштин уулу Шабылды падыша койду. Ал 40 жыл падышачылык кылды. Кудай аны четке кагып, аларга дөөттү падыша кылып койду. Ал жөнүндө Кудай өзү мындай деп айткан: "Мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан адамды таптым. Ал Жишай уулу Дөөт. Ал менин бүт каалоомду аткарат." Мына ошол адамдын тукумунан Кудай өзүнүн убадасы боюнча Исраил элине куткаруучу Исаны жиберди. Анын келерине жакын чөмүлдүрүүчү Жакан бүт Исраил элине тобо кылуучу чөмүлдүрүүсү жөнүндө жар салды. Жакан өмүрүнүн акырында мындай деди: "Мени ким деп эсептейсиңер? Мен ал эмесмин. Ал менин артымдан келе жатат. Мен анын бут кийимин чечүүгө да татыксызмын." Агайын туугандар, Ибрайымдын урпактары жана Кудайдан корккондор, ошол куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабар силерге жиберилген. Анткени Иерусалим тургундары жана алардын башчылары аны тааныбай айыпташты. Ошентип алар ар шемби күнү окулган пайгамбарчылыктарды ишке ашырышты. Андан өлүм жазасына тарткыдай айып таба алышпаса да, Пилаттан аны өлтүрүүнү өтүнүштү. Ал жөнүндө жазылган сөздөрдүн бардыгын иш жүзүнө ашырышкандан кийин анын сөөгүн жыгаштан түшүрүп көргө коюшту. Бирок Кудай аны тирилтти. Ал өзү менен бирге Галилеядан Иерусалимге келгендерге бир нече күн көрүнүп жүрдү. Алар азырда эл алдында анын күбөлөрү. Кудай ата-бабаларыбызга берген өзүнүн убадасын алардын балдары биз үчүн аткарганын, аны Исаны тирилтүү менен аткарганын силерге жарыялап жатабыз. Бул жөндө 2 Забурда мындай деп жазылган: "Сен менин уулумсуң. Бүгүн мен сенин атаң болдум." Сөөгө чирибеш үчүн Исаны тирилткени жөнүндө болсо мындай деген: "Мен Дөөткө убада кылган ырайымымды силерге чыны менен көрсөтөмүн." Ошон үчүн Дөөт ыйык жазуунун дагы бир жеринде мындай дейт: "Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң." Бирок Дөөт өз учурунда Кудайдын каалоосу боюнча өз элине кызмат кылып бүткөндөн кийин көз жумуп ата-бабаларынын жанына коюлду. Анын сөөгү чириди. Ал эми Кудай тирилткен Исанын сөөгү чириген жок. Ошондуктан бир туугандар, билип алгыла, силерге ал аркылуу күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат.
Мусанын мыйзамы аркылуу актала албаган иштериңердин бардыгынан ал аркылуу акталасыңар. Ошондуктан сак болгула. Пайгамбарлар айткан мына сөздөр башыңарга түшпөсүн. Жек көрүүчүлөр карагылада таң калып жок болуп кеткиле. Анткени мен силердин күндөрүңөрдө бир иш жасайм. Ал иш жөнүндө силерге ким айтып берсе да ишенбейсиңер. Барнава менен Павыл жүйүттөрдүн синагогасынан чыгып бара жатышканда, бутпарастар алардан ушул сөздөрдү кийинки шембиде да айтып берүүлөрүн өтүнүштү. Эл тарагандан кийин көптөгөн жүйүттөр жана бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылган, Кудайды ыйык туткан прозелиттер Павыл менен Барнаваны ээрчип алышты. Бул экөө алар менен сүйлөшүп, аларга Кудайдын ырайымы астында болуу жөнүндө насаат айтышты. Кийинки шемби күнү дээрлик бүт шаар Кудайдын сөзүн угуу үчүн чогулду. Бирок жүйүттөр элди көргөндө көрө албастык кылып Павылдын сүйлөгөн сөздөрүнө каршы жаман сөздөрдү айтышты. Ошондо Павыл менен Барнава кайраттуулук менен мындай дешти: Кудайдын сөзү баарынан мурда силерге айтылышы керек эле. Бирок силер аны четке кагып, өзүңөр түбөлүк өмүргө татыксыз кылып жатканыңардан улам биз бутпарастарга кайрылып жатабыз. Анткени Теңир бизге мындай деген: сен бүт жер жүзүндөгү адамдарды куткарышың үчүн мен сени бутпарастарга жарык кылып койдум. Бутпарастар муну укканда кубанып, Теңирди ушул сөз үчүн даңкташты. Түбөлүк өмүргө ээ болууга тандалгандардын бардыгы Исага ишенип калышты. Теңирдин сөзү бүт өлкөгө тарап жатты. Жүйүттөр болсо динчил жана кадыр барктуу аялдарды, шаардын атактуу адамдарын тукуруп, Павыл менен Барнаваны куугунтукка алышты да, аларды өздөрүнүн жеринен кууп чыгышты. Эки элчи болсо аларга буттарындагы чаңды күйүп, Икония шаарына жөнөп кетишти. Ал эми шакирттер кубанычка батып, ыйык рухка толуп жатышты.